Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Бутуна Майып кыргызстандык jiu-jitsu боюнча дүйнө чемпионатында күмүш тагынды. 32 жаштагы бир буттуу кыргызстандык Азат Бакиров jiu-jitsu боюнча дүйнө чемпионатында 2 күмүш медаль тагынды. Эки мелдештең ноябрь айында Абу-Даби шаарында өткөн. Биринчиси jiu-jitsu боюнча дүйнөлүк федерация уюштурган. Анда кыргызстандык катардагы спортчулар менен 77 килограмм салмакта күч сынашкан. Экинчи чемпионатты jiu-jitsu боюнча Араб федерациясы уюштуруп, Бакиров анда майыптыгы барлар менен кармашкан. Белгилей кетсек, былтыр Бакиров Кыргызстанда грэпплинг боюнча чемпионат алып, ушул эле спорттун түрү боюнча чемпионатта 3-чү орунду алган. Өкмөт быйыл кумтөрдөн канча киреше түшкөнүн айтты. Быйыл 9 айдын аралыгында январдан сентябрь айларында кумтөрдөн түшкөн кирешенин суммасы 26 миллиард 780 миллион 571 миң сомду түздү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касымалиев билдирди. Анын айтымында бул суммага кумтөрдүн аймактагы өнүктүрүү фонддоруна берген каражаты дагы кошулуп эсептелген. Бүгүн парламенттин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитетинде 2023 жылга карата мамлекеттик бюджетти бекитүү каралды. Москвада кыргыз мигранттар үчүн өкүлчүлүк ачылды. Москвада кыргыз жарандарына жумушка орношууга жардам берүү үчүн Кыргызстандын эмгек министрлигинин өкүлчүлүгү ачылды. Бул тууралуу эмгек социалдык коргоо жана миграция министрлигинин сайтына жарыяланды. Өкүлчүлүктө кыргызстандыктар жумуш издөөдө колдоо, жумуш табуу, орусиялык иш берүүчүлөрдү тандоо жана алар менен байланыш түзүү, жарандарды ишке орноштуруу боюнча келишимдерди түзүүдө жардам алышат. Ошондой эле эмгек миграциясы маселелери, Орусиянын миграция жана эмгек мыйзамдарынын өзгөчөлүктөрү боюнча кеңештерди алууга болот деп айтылат маалыматта. Аталган өкүлчүлүк каза болгон кыргыз жарандардын сөөгүн мекенине жеткирүүдө бир жолку төлөмдөрдү алуу боюнча жарандардын арыздарын кабыл алат. Мындан сырткары иш берүүчү менен эмгек мигранттардын ортосунда эмгек акыга байланыштуу талаш тартыштуу маселелер боюнча жарандардын арыздарын карайт. Кошумчалай кетсек, өкүлчүлүк Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин жанында Малая Полянка көчөсү 7-имарат 5-дарегинде жайгашкан. Терактыны айыптайбыз. Садыр Жапаров Эрдоганга көңүл айтты. Президент Садыр Жапаров Стамбул шаарындагы жарылуунун кесепетинен адамдардын каза болгондугуна байланыштуу Түркия лидери Реджеп Тайип Эрдоганга көңүл айтты. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Президент Туркиянын Стамбул шаарынын Истиклал көчөсүндөгү жарылуунун кесепетинен адамдардын каза болгондугу тууралуу кабарды терең кайгыруу менен кабыл алгандыгын жана жабырлангандардын тез сакайып кетишин тилегенин айткан. Кыргыз Республикасы бул террордук актыны кескин түрдө айыптайт жана эл аралык коомчулуктун террорчулукка каршы күрөшкө багытталган аракеттерин толугу менен колдойт. Жалпы Кыргызстан элинин жана жеке өзүмдүн атымдан каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөм деп айтылат Жапаровдун телеграммасында. Эсиңиздерге сала кетсек, 13 ноябрда саат 16:00 Стамбулдун борборунда эл көп жүргөн көчөлөрдүн бири Истиклалда жарылуу болуп, ал 6 адамдын өмүрүн алган. Кырсыктан жабыркагандардын саны 80ден ашты. Туркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган аймактын губернаторунун маалыматына таянып, террорчулуктун изи байкалып жатканын белгилеген. Буга чейинки маалыматта Түркия лидери жардыруунун жасалышына аялдын катыштыгы бар деген маалыматтар түшүп жаткандыгын айткан эле. Окуядан көп өтпөй көчөгө бомба таштап кетиши мүмкүн деген аял кармалганы кабарланды. 16 ноябрда Ороз Айым Нарматованын бөгөт чарасы каралат. 16 ноябрда Бишкек шаардык сотунда мурдагы депутат Ороз Айым Нарматованын бөгөт чарасы каралат. Маалыматтарга караганда соттук отурум 11:30да башталат. Буга чейин Илгиз Шаменов социалдык тармактагы баракчасына мурдагы депутат Ороз Айым Нарматова менен Москвада кармалганы жазган. 29 октябрда 1-май райондук соту аны 2 айга камакка алган. Жогорку кеңештин эл аралык иштер комитети Кемпир-Абад боюнча келишимди 3 окууда жактырды. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитети кыргыз-өзбек чек арасы боюнча келишимдерди ратификациялоо боюнча мыйзам долбоорлорун тез арада 3 окууда жактырды. Документти 7 депутат колдоп берди, каршы добуш берилген жок. Алар Улан Примов, Лейла Лурова, Чолпон Султанбекова, Шайлообек Атазов, Улан Бакасов,
Ырысбек Атажанов жана Жылдыз Талайбек кызы. Ал эми добуш берердин алдында Адахам Одумаров, Нуржигит Кадырбеков, Чыңгыз Айдарбеков жана Нилуфар Алимжанова залдан чыгып кетишкен. Мадумаров мындай кадамдарын добуш берүүгө кворум жаратпайт, келишимди өткөрбөй коюуга жасалган аракет катары айткан. Натыйжада 7 добуш менен келишим колдоо таап, Кемпирабад боюнча бул маанилүү документ эми Жогорку Кеңештин жалпы жыйынына чыгарылат. Комитет төрагасы Улан Примов жыйынга 7 депутат катышып жаткандыктан кворум болот деген пикирин билдирген. Бул ИФК боюнча мен эмеден көрдүм, Facebook'тан. Ошо жерде реклама болуп турган, ошону аябай көрдүм. Сайтка кирип окудум, буклеттерин окудум. Анан талашта өкүлчүлүк бар экен, ошо жерден балдардан консультация алдым да толук. 2 ай күттүм, ошо 50%ын төккөм. Анан убакыты келгенде алдым ширле. Буюрса жакшы, абдан жакшы. Үйгө чарбалык машина керек болчу. Өзүм ошо универсал, минивэн же ушундай кроссовер карап аттым. Ошол чарбалык иштерге. Ишенсе болот, мына өстү алдык. Буюрса бүгүн оформление кылдык. Ишенсе болот. Кыргыз өкмөтү Кемпирабадтын платинасын тең ортодо кантип башкараарын түшүндүрдү. Жогорку Кеңештин депутаты Талант Мамытов тармактык комитеттин жыйынында Кыргызстан менен Өзбекстан Кемпирабад суу сактагычын кантип башкара турганын сураган. Суу ресурстары кызматынын директору Алмаз Сокеев биргелешкен комиссия түзүп, ага кыргыз тараптан 12 адам кире турганын айткан. Комиссиянын курамында суу ресурстарынын кызматынын, өзгөчө кырдаал министрлигинин, жаратылыш ресурстары министрлигинин кызматкерлери кирет. Бул комиссия күн сайын эч бир тоскоолдуксуз иштейт. 2 өкүл туруктуу негизде ошол жакта болот. Калганы зарыл учурда барып иштейт. Бүгүнкү күндө биз суу сактагычка кире албайбыз, көзөмөлдөй албайбыз деген Сокеев. Ошондой эле ал суу сактагычты оңдоо, тейлөө иштерин өзбек тарап жүргүзөрүн, биргелешкен комиссия сууну гана көзөмөлдөп турарын белгилеген. Ал эми жер ресурстары кызматынын директору Абдулат Мырзаев Кемпирабадтан чыккан суудан Кыргызстандын 18 000 гектар жери сугарыларын белгиледи. Бир кадр менен УКМК бюджетке дээрлик $3 миллион контрабандалык каражатты конфискациялады. УКМК Кыргызстандын аймагына контрабандалык жол менен киргизүүгө аракет кылган $2 750 000 акчаны мамлекеттин кирешесине конфискациялоого жардам берди. Бул тууралуу 14 ноябрда мекеменин басма сөз кызматынан кабарлашкан. Белгилегендей 15 октябрда Баткен облусунун Карабак айылынын аймагынан буга чейин милдеттүү түрдө аксыз салынуучу продукцияны аксиздик маркасыз өндүрүү беренеси менен соттолгон Кыргызстандын жараны кармалган. Тинтүү учурунда шектүүнүн унаасын багажынан коңшу мамлекеттен мыйзамсыз алып келген 6 брикет желин баштыктарга скотч менен оролгон $2 750 000 АКШ өлчөмүндө накталай акча каражаты табылган. Бул факты боюнча УКМКнын Баткен облусу боюнча башкармалыгы тарабынан кылмыш иши козголуп, экономикалык аткезчиликке тиешеси бар адамдар кармалган. 10 ноябрда Баткен райондук соту алдын ала бүтүн боюнча адамдардын тобу тарабынан жасалган экономикалык контрабандага күнөөлүү деп тапкан. Алардын ар бирине 150 000 сомдон айып салынып, $2 750 000 АКШ 227 186 850 сом мамлекеттин кирешесине конфискацияланган. Өзбекстан Кемпирабадтан канал курбаган үчүн 12,7 миң гектар жер берет. Өзбекстан Кемпирабад суу сактагычынын канал куруу шартын аткарбай койгон үчүн Кыргызстанга компенсация катары жер берет. Бул тууралуу коңшу өлкөнүн премьер-министри Абдулла Арипов билдирди. Анын айтымында суу сактагыч курулуп жатканда Өзбекстан өз аймагы аркылуу Кыргызстандын Бүргөндүү айылына 200 чакырымдык канал тартып келүү милдетин алган. Келишимде Бүргөндүү массивиндеги жерлерди сугарыш үчүн кеңдиги 4 метрлик канал куруу белгиленген. Бирок кээ бир себептерге байланыштуу аткарылган эмес.
Биринчи себеби борбордон акча бөлүнбөй калган. Ошол канал курулбагандыктан Кыргызстандын 8000 гектар жери өздөштүрүлбөй калган. Буга байланыштуу кыргыз тарап албай калган жана келечектеги алчу пайдасынын ордун толтуруу үчүн Гавасай аймагынан 12709 гектар жайыт жерди аларга компенсация катары бердик, деди Арипов. Өзбекстандын өкмөт башчысы эгер азыр ал каналды кура турган болсо кеминде 20 калктуу конуш көчүрүү керек болоорун билдирген. Элди көчүрүү, компенсация төлөө зарыл. Ошондой эле каналды өткөрүү үчүн 2000 гектар сугат жерди садага чабышы керек болот. Шулардын баарын эсептеп көрдүк, албетте алар кыргыз тарап менен көбүрөөк сурады. Биз жок дедик, талашып тартышып отуруп ушул келишимге токтолдук, деди Арипов.